Урматтуу депутаттар, сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын шайлоосу жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзам долбоору биринчи окуга кароого сунушталат. Демилгечилер: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Мамасадыков, Талиева, Райымбачаева, Нурбаев, Самый-Кожо, Сарбагышев, Ашимова, Икрамов, Кадырбеков, Алиев, Айжигитов, Алимжанова, Жакышев, Айдарова. Баяндамачы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Мамасадыков Замирбек Дүйшалиевич, сөз сизде. Рахмат, Чолпон Алыевна, саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу конституциялык мыйзамдын долбоору. Конституциялык мыйзам долбоор Кыргыз Республикасында шайлоо процессин өркүндөтүү, ошондой эле саясий партиялардын жана бир мандаттуу шайлоо округдарынын талапкерлердин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого кыйла натыйжалуу катышуусун көмөк көрсөтүү максатында иштелип чыккан. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын колдонууда конституциялык мыйзамына ылайык саясий партиялар 10 миңге чейин, ал эми бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча талапкерлер 500 үгүтчүлөргө чейин шайлоо алдындагы учурунда пайдаланууга укуктуу. Үгүтчүлөрдүн санын кыскартуу шайлоо процессин тартипке келтирүү, аны ачык айкын кылууга жардам берет. Ошондой эле шайлоого алдындагы финансылык жана уюштуруучулук кыянатчылыктар, тобокелдиктерин азайтат. Демек, үгүтчүлөрдүн азайышы шайлоо процессин ачык айкын көзөмөлгө алгыдай кылат. Ошол эле учурда алардын санын кыскартуу саясий партиялардын жана бир мандаттуу шайлоо округдарынан чыккан талапкерлердин каржылык жүгүн азайтууга өбөлгө түзөт. Бул ресурстарды чектелген шартта турган талапкерлер үчүн маанилүү. Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына жогоруда аталган өзгөртүүлөр киргизүү Кыргыз Республикасынын шайлоону таза, ачык айкын жана атаандаштыкта өткөрүүгө алып келет. Баяндама бүттү. Урматтуу депутаттар, суроолор болсо берсеңиздер болот. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Дастан Арсбековичте сөз. Рахмат. Замирбек мырза, өткөндө мыйзам каралып кайра артка кетти эле да. Кайра келди эми. Сиз менен сүйлөштүк да, жанагы макулдашылган сөзгө бардык да. Экинчи окууда мен өзгөртүүгө кат жүзүндө берейин. Саны боюнча. Саны боюнча. Карайбыз. Сунушуңузду бериңиздер. Сунуш эми азыр биринчи окуудан кабыл алып берсек, экинчи окууда берилет да, азыр берсек каралбайт да. Ошондуктан өткөндө сиз менен мындай сүйлөшкөндө макулдугуңузду, оюңузду айткансыз да. Мен ошону тактап иретинде. Дастан Арсбекович, азыр концепция кылып бериңиздер. Анан сунушуңуздарды бересиздер. Анда башкача болуп калды сөзүңүз боюнчачы сиздин. Мен ошо тактоо иретинде эле сурадым элем сизден азыр, бирок башкача жооп берип атасыз да. Мен ойлойм анда, могу урматтуу депутаттар, бир мандаттуу округдан 500 агитатор бүгүнкүгө чейин мыйзамда берилген да. Азыркы учурда Замир мырзанын жана башка депутаттардын сунушу боюнча 100гө түшүрүп атат да. Деги ушуну мындай түшүнө албай койдум да. Себебинде өткөндө мен ала албай койдум. Бул маанисин түшүндүрүп берсеңиз анда, дагы бир жолу. Дастан Арсбекович, мурунку комитетте да түшүндүрүп бергенбиз. Шайлоодо бардык талапкерлерге толук бирдей мүмкүнчүлүк түзүп берүү боюнча. Анда кандайча бардыгына эмне кемсиздүү болот? 100 менен 500 айырмасы эмне? Анда жокко нөлдү эле койбойлу, анда без агитаторду эле койбойбу анда. Ойлосоңуз? 100гө түшүрсөңүз кайра коррупциялык жолдор көбөйөт да бул жерде. Коррупциялык жолдор көбөйөт. Мындай жалдап алып, бекитип жалдап алып, акча төлөп агитатор болуп бер деп иштетет. Анан ошонун негизинде көптөгөн талапкерлер чабылып кетет. Бийликке жакпаган кандидаттар чабылып кетиши мүмкүн. Анан бүгүнкү күндө тем более АТР жүрүп атат азыр. Округдар чоңоюп атат.
Анан 100 агитатор менен 120, 110 миң, 80 миң шайлоочусу бар жерге кантип алып жетишет? Аралыктар алыс. Бул ошо талапкердин ишин жүргүзгөн агитатор да программасын элге жеткирет, материалдарына жардам берет. Ал мыйзамдуу регистрация кылып, тийиштүү жергиликтүү салык налоговый инспекцияга регистрация болуп атат, соцфондко регистрация болуп атат, акчасын төлөп атат. Мен бул прозрачно, ачык болгон жакшы да. Анан кийин баягы бир талапкердин шарты келбейт, ошо 500 агитатор алганга. Бир талапкер келет экен, ошо тенденция болбой калып атат. Анан кийин депутат шайланбай калып атат деген буга мындай дал келбейт да. Депутат деген, президент деген бул элдин алдына чыкканда программасы менен чыгат. Ошо программаны өзү жалгыз жетише албайт. Ошо негизинде агитатор жалдап алып, элге үнүн жеткириш үчүн ушул мыйзамда көрсөтүлгөн да. Анан сиз ушинтип чектөө коюп азайтам десеңиз, мен ойлойм, мен анда сиздин бул өзгөртүүңүздөргө мен каршымын. Чолпон Алыевна, мен ошондой оюн билдирейин. Өткөндө бирок биз сүйлөшкөндө башкача сүйлөштүк элек, азыр кайрадан Замир мырза башкача айтып калды да. Анан ЦИКтан сурайын дедим элем. Эми оюңуздар кандай? Бул эгерде ушул агитаторлордун саны азайтса, сиздер кандай деп оюңуздарды билдирдиңиздер жана билдире аласыздар деген суроо берейин дедим элем ЦИКтан келген өкүлдөрүнө. Таштыбек Ибраимовичте сөз. Депутаттар, ЦИКтин замы бар. Эгер суроолоруңуз болсо берсеңиздер болот. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Чолпон Алыевна. Туура жогоруда Дастан Арчыбекович айткандай, биздин Кыргыз Республикада кээ бирки эки район бул бир шайлоо, бир мандаттуу округду түзүшү мүмкүн да. Ошондо баягы үгүтчүлөр баягы программаны жеткирүү максатта көптөгөн аралыкты мындай басып өткөнгө мындай аргасыз болот да. Анан кийин туура көрсөңүздөр, мен бир маалымат берип кетсем, жалпы мындай бир түшүнүктүү болуш үчүн. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, 21-жылдын 28 ноябрында болуп өткөн Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо бирдиктүү шайлоо округу боюнча жалпы шайлоочулардын саны 3.703.000 түзгөн. Аталган шайлоо учурунда 2494 шайлоо участкасы түзүлүп, анын ичинде 2435 бул Кыргыз Республикасынын аймагында, 59 шайлоо участкасы тышкы өлкөлөрдө жайгашкан. Конституциялык мыйзамдын 41 беренесинин 14 прим бөлүгүнүн жетекчиликке алсак, саясий партия 10 миңден ашпаган Кыргыз Республикасынын жарандары менен үгүт боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруу жөнүндө келишимдерди түзүүгө укуктуу. Эгерде 10 миң үгүтчүнү биз 2494 участкага бөлсөк, ошондой эле 3.703.000 ошол жылдагы шайлоочулардын санына бөлсөк, анда ар бир шайлоо участкасына орточо алсак 4 үгүтчүдөн ал эми 370 шайлоочуга бир үгүтчү туура келип атат да. Эгерде азыр биздин урматтуу депутатыбыз сунуштаган долбоор мыйзамы өтө турган болуп, Жогорку Кеңеш тарабынан саясий партияларга ошондой эле баягы президенттик шайлоодо 5000ге биз кыскартсак, анда бир участкага 2 үгүтчү, ал эми ошол эле бир үгүтчү 740 шайлоочуга туура келип калат да. Андан тышкары мынау бир мандаттуу шайлоо округтары боюнча өзүңүздөр жакшы билесиздер, азыркы күндө 80 миңден 120 миңге чейин шайлоочу бар да. Ар кандай эми баягы себептери бар да. 53 участкадан 107 участкага чейин. Эгерде биз азыр 100га кыскартсак, анда бир шайлоо участкага бир үгүтчү болуп калат да. Азыркы действующий редакция боюнча 5 агитатор. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, өзүңүздөр көрүңүздөр. Биздин оюбуз эгерде мурунку редакцияда калса жаман эмес. Бирок ал эми сиздер мыйзам кабыл алсаңыздар, биз ага баш ийип, ошол мыйзамдын чегинде иштегенге даярбыз. Рахмат. Рахмат, Таштыбек Ибраимович. Мен да бир суроо берип коеюнчу Замир Дүйшөлевичке.
Эми бул чектөө менен депутаттардын шайлоо убагында кандидаттарды чектөө менен биз эмне ала алабыз? Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, азыр көрүп атасыздар, мына депутаттык шайлоолор болуп атат жогорку кеңешке. Элдерден келиши, ошол жерде элдердин катышып бериши аябай 15%ке чейин жетип жетпей калып атат да. Эгер бул нерселерде азыр АТР болуп атат, мына туура айтты Дастан Арсбекович, АТР болуп атат, эмелер чоңоюп атат. Анан кийин бир жерде бир шайлоо агитатор болуп калбаса, бул менин оюмча бул туура эмес. Сиздин оюңуз кандай? Эмнеге киргизип атасыз мунучу? Анын конституциялык биздин өзүбүздүн укуктарыбыз дагы бар да. Мыйзамда жазылып турат, ушунча агитатор ала аласың деп. Анын жогорку кеңеш депутаттары өзүбүздүн укугубузду өзүбүз чектөө менен неге жетишебиз деген маселе коюлуп атат да. Мындай ойлонуп көрсөңүздөр, урматтуу депутаттар. Замир Дүйшалиевич, оюңуз кандай ушул боюнчачы? Чолпон Алыевна, эми бул жерде АТР негизинде деп айтып атасыңар. АТР негизинде район чоңойгон жок. АТР район ичинде алкагында жүрүп атат. Айыл өкмөттөр ирилештирүү. Анан эми азыр заман өнүккөн заман, технология өнүккөн, соц тармактардан жүргүзсө болот. Эми шайлоонун астында бир ай калганда 500 үгүтчүнү жалдап, бул мыйзамдык подкуп болуп калып атат. 5 жылга чейин депутат өзүнүн үгүт иштерин жүргүзсө болот. Эл менен иштешсе болот. Мектеп салса болот, жолдор салса болот. Мүмкүнчүлүк толо бар. Замир Дүйшалиевич, ошол 500 боюнча эле калганы жакшы болот деп мен оюмда да. Бирок эгер кандайдыр бир кандидат жогорку кеңешке келем, депутат болом деген кандидат 17 адамды алып же 20 адамды алып эле иштетсе, ал жерге мындай эме койгон жок да, обязательно сен 500 алып иштетишиң керек деп. Эгер кандайдыр бир кандидаттар бар, аларга возможно агитатордун деле кереги жоктур да. Ал жерде мындай чектөө жок да, сен обязательно ошончо алышың керек депчи. Ошон үчүн мен ойлоп атам да, мына ушул өзү мыйзамдын логикасы бул туура эмес болуп атат. Бул жерде эми депутаттар боюнча эле сүйлөшүп атабыз. Эгер президенттик шайлоо болуп калсачы, кандай болот анда? Президенттин тиешеси жок бул мыйзамда болор. Вот көрдүңөрбү? Бул жерде мындай кандайдыр бир укук бузуулар болуп атат да. Президенттикке талапкер ушул мыйзамда көрсөтүлгөн нерсе менен барат, агитатор алат. А бирок депутаттар эмне үчүн ошол укук менен колдоно албайт деген маселе болуп атат. Мындай өзүңөр ойлоп көргүлө. Биз азыр турабыз, кийинки саатта келебизби, келбейбизби, бул экинчи маселе. А бирок биринчи маселе ошол келе турган, аркабызда келе турган кийинки жогорку 8-9, 10 сазыктын депутаттарын талапкерлерине эмне үчүн биз мындай чектөөлөрдү коюп атабыз деген маселе болуп атат да. Азыр өзүбүз жөнүндө эле ойлошубуз керек да. Общий мындай келе аткан кандидаттар жөнүндө да ойлошубуз керек. Дастан Арсбекович, сөз. Рахмат, Чолпон Алыевна. Замир мырза, сиз айтып кеттиңиз да, мен туура көрөм, мында сиз 7-чи чакырылыштын депутаты болуп, мындай мыкты депутат болуп чыктыңыз да. Мындай өзүңүздүн округка күйгөн, жана жогоруда айтып кеткен мектептерди салып атасыз. Мамлекеттин каражаттын негизинде ошо үгүттөп, донорлор менен иштеп, анан мыйзамдарды алып чыгып, мындайча айтканда популярдуу депутат болдуңуз да. Өзүңүздүн атыңызды чыгардыңыз. Анткени мүмкүнчүлүк болду сизге, түзүлдү. Сиз ошону колдондуңуз. А бирок шайлоого келгенде жаңы талапкерлер, жаштар чыгат. Аларды эл тааныбайт да. Бирок ал өзүнүн программасы менен чыгып атат. Ошо программасын кантип жеткизет? Ал үчүн анын жанында мындай жоокерлери болуш керек. Үгүт ишин жүргүзгөн агитаторлору болуш керек. Мыйзамдуу. Ошонун элге көчөмө-көчө кыдырып, материалын таркатып, көчөмө-көчө элдин алдына барып туруп сүйлөшүүгө шарт түзгөндөй ошондой жанындагы колдоочулар болуш керек. Биз ага мындай чектөө киргизип, санын азайтып койсок, мен айтып атам, кайра коррупциялык бул жерде подпольный иштер көп болот. Сиз ошого түртүп коесуз бул мыйзам менен, Замир мырза. Же болбосо анда таптакыр агитаторду алып туруп эле анда волонтерлорду киргизели анда, эгерде ошондой боло турган болсо.
Бул дүйнөлүк практикада баардык жерде бар. Ушундай үгүт иши жүргөндө агитатор деген маселе бүт дүйнөлүк анан мындай чектөө деген болбош керек. Партияга деле мына 10 миңден 5 миңге чүрүп коюп атасыздар. Партия деген эми чоң да бул партиялык ишин жүргүзгөндө ар бир округтарда алардын жактоочулары, алардын күйөрмандары ошо партияга күйгөн, партбилетин көтөргөн чилендери болуш керек. Партиянын ошол идеологиясын элге таанытып, партияны популярдуу кылганга иш аракеттерин жүргүзгөндө ошондой чилендер болуш керек. Анан биз мыйзам менен монтип тыюу сала берсек, кыскарта берсек, анда биз демократиянын өнүгүшүнө, шайлоонун өнүгүшүнө биз уттосуп, коррупциялык элементтерге түктүп коебуз ушундай мыйзамдар менен. Чолпон Алымов туура айтты, биз жогорку кеңешти мындай тушап коюуга жол бербешибиз керек. Дастан Биз Арыспек. күчөткөн, жакшы өркүндөткөн мыйзам алып чыксак, жакшы болмок, анан мындай кылып кайра кесип турсак, Дастан Арыспек. жакшылык алып келбейт. Сиз концепциясын колдоп берсеңиз, экинчи окууга сунушуңуз берсеңиз болот. Экинчи маселе Дастан Арыспекович. Түшүнүктүү ана, мен концепциясын колдоп берейин. Ушул мыйзам долбоору сиз айткан жанагы шайлоого аттанган, чыган жигиттер үчүн, кыз келиндер үчүн ушул мыйзам долбоору даярдалган. Ошол кандидаттарга бирдей мүмкүнчүлүк түзүп берүү. Биз дагы мына Тынчтыкбек Урайымович айтып атасыз, 2020 жылдагы шайлоодогу, 21 жылдагы шайлоодогу биз мынакей материалдарды алдык. Сиз айткан 500 үгүтчүн эч ким жалдаган эмес. Эми ал өзүнүн эрки. БШКнын официалдуу каты турабы, Урайымович? Мына орточо 200ден үгүтчү катталган БШКда. Замир мырза, ага таянган болбойт. Мен сиздин сөзүңүзгө жараша айттым. Мектеп депутатына мектептер салып атабыз тиги депчи. Жок. Бизге мүмкүнчүлүк бар азыркы күндө ошондойго. А бирок кийинки талапкерге андай мүмкүнчүлүк болбой атат. Ага мүмкүнчүлүк ушул агитатор менен негизинен ушул элге үнүн жеткирүү гана негизи. Яла 200 алабы, 500 алабы, же албай коебу? Анын өзүнүн эрки болсун да. Дастан Арыспек. Анан чектөө 100 менен коюп койгон. Мейли, биринчи окууда мен колдоп берейин. Замир мырза, сөздү кыскарта алды бул жерде. Экинчи окууда жана сүйлөшкөндө. Дастан Арыспек, эске алабыз. Жанар мырза, айтыңыз. Менден мурун кол көтөргөнүңүздөн айтып атам да. Азыр мына Дастан Арыспек туура айтты. Бул эми жанагы жалпы парламенттин, жалпы элдин маселеси болуп атат да. Азыр суроо жоопторду токтотуп эле концепциясын колдоп берип, анан жалпы 90 депутат ушу тиги пленарлык жыйында карабайлыбы эми бул? Башка депутаттар да ойлорун айтсын да, ошого жараша чечим кабыл алалы. Өткөндө дагы ушул эле ойду айттым эле менчи. Ушул Замирбек Дүйшалиевичтин маселесин азыр концепциясын колдоп, пленарлык жыйынга алып чыгып берели, эми ошол жерде бардык депутаттардын оюн угалы, кенен талкуу болсун, анан көпчүлүк бир чечим кабыл алсын. Аз бул комитеттен эле тиги биз бутап койсок болбойт да менин оюмча. Жалпы депутаттар ал жерде бир мандаттуудан келгени бар, партиядан келгени бар. Жалпы чогуу чечим кабыл алуу дагы менимче азыр колдоп берип концепциясын өткөрүп берсек деген өтүнүч да. Рахмат. Жанар Кубанычевич, комитет эч кандай чечим кабыл ала элек бул жерде. Комитеттин корутундусунда карасаңар, мен прочерк менен бердим. Депутаттардын окугу, өздөрү карап көрсүн, кандай ой болсо, ошо азыр болсо силер эме бересиздер. Сунуш бересиздер, ошо сунушту мен добушка коем. Азыркы сөз Нурланбек Асанбековичте. Рахмат, Чолпон Алымовна. Замир Дүйшалиевич, сиз менен да бул тема боюнча да биз отуруп кеңешип сүйлөшкөнбүз. Азыр депутаттардын айткан туура ойлору, сын пикирлери бар. Эгерде 100 менен 500дөн 100гө түшүрүп, 10 миңден 5 миңге кыскартам десеңиз, бул өтпөй калышы мүмкүн. Ачык айкын парламенттен. Ошон үчүн мен экинчи окууга чейин да мен өзүмдүн сунушум киргизем. Концепциясын колдоп беребиз. Бирок 100 эмес, 500дөн 300гө, Туура айтасыз. 10 миңден 7,5 миңге дегендей бир сунуш киргизелик. Эске алабыз. Андан кийин ошол сунуштарды эске алсаңыз, мен ойлойм туура болот депчи. Эми аны Дастан Арыспекович, сторгуемся. Рахмат. Урматтуу депутаттар, дагы бир ушул мыйзамдын демилгечиси сөз берип коелу. Биздин комитетке биринчи жолу келиптир.
Хош келипсиз. Сөз Рахмат, сизде. салам алейкум, урматтуу депутаттар, Чолпон Алиевна, урматтуу депутаттар. Туура азыр эми Замир Душалич мындай кичине айтып жеткире албай калды. Биз ошол келе жаткан жаштарга, ошол активдерге мындай мүмкүнчүлүк берели деген эле ойдо эле болду эле эми туура. Бирок 100 деген өтө эле аз болуп калыптыр. Мына азыр концепциясын колдоп берсеңиздер, анан экинчи окууда кичине өзгөртүүлөргө биз Замир Душалич эле мына авторлор баарыбыз даярбыз. Сиздер менен чогуу иштешип, ушул маселени менин оюмча Чолпон Алиевна колдоп бериңиздерди биз суранып кетет элек. Рахмат, урматтуу депутаттар, дагы барбы сунуштар, суроолор? Жокпу? Жок болсо анда эмесе силер азыр сунуш беришиңер керек. Муну колдойбуз бу биринчи окууда концепциясын деп. Потому что мен комитеттин чечимине эч кандай баа берген эмесмин да. Гүл Ахматкуловна. Рахмат Чолпон-Алиевна. Я, например, считаю, что данный законопроект нам нужно поддержать и именно концепцию. Она, здесь тоже до конца мысль не была высказана, уважаемые коллеги. Сами эти агитаторы, вы знаете прекрасно, что это и есть голоса, да? Это и есть купленные голоса. За агитатором оплачивается то все, и поэтому здесь на самом деле вопрос стоит о том, чтобы создать равные условия для всех. И я не считаю о том, что АТР повлияет как-то в связи с тем, что есть большие высокие технологии, интернет есть и так далее, и автотранспорт есть. Я думаю, что это не является как бы особым препятствием. Да, те предложения, которые вот были высказаны, я думаю, что мое предложение поддержать данный законопроект, и те предложения потом уже во втором чтении более детально рассмотрим. Сунушту бербейсизби? Биринчи окууда. Уважаемые коллеги, прошу поддержать данный законопроект в первом чтении, а поддержать концепцию. Рахмат. Урматтуу депутаттар, сунуш келип түшүп атат. Концепциясын жактырып берүү боюнча макул деген депутаттар добуш берипти. Сунуштарды эске алуу менен, бирок аны экинчи окууда жазуу түрүндө обязательно бериңиздер, урматтуу депутаттар. Ким макул? Каршы? Мен каршымын бул законопроектке. Рахмат, кесиптештер. Рахмат, өттү. Биринчи окууда.